Саламатсыңар урматтуу окуучулар, кымбаттуу достор. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлиги Ош шаардык билим берүү башкармалыгы номер 52 Кыргыз Түрк достугу мектеп лицейи Ош шаары 2020-жыл. Бүгүн сиздер менен математика мугалими Акылбек уулу Нурсултан онлайн сабагын баштайт. 4-чейрек алгачкы сабак. Алгебра 7-класс. Байланыш телефондору 0773 26 67 35. Видео сабакты көрүп жатып, кандайдыр бир суроолор пайда болгон болсо, WhatsApp аркылуу төмөндөгү номерге байланышсаңыздар болот. Биринчи сабак болуп жатканына байланыштуу кемчиликтер болушу мүмкүн. Суроолор, сунуштар болсо дагы WhatsApp'тан кайрылсаңыздар болот. Сунуш пикирлерди күтүп калабыз. Кымбаттуу окуучулар, анда даяр болсок, биз сабак өтүүнү баштайбыз. Кымбаттуу достор, жаңы темага багыттоочу маалыматтар. Урматтуу окуучулар, теңдеменин тамыры деп, теңдеме туура барабардыкка айлана турган өзгөрмөнүн маанисин айтабыз. Кымбаттуу достор, теңдемени чыгаруу, демек анын бардык тамырларын табуу же тамыры жок экендигин далилдөө болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, жогоруда берилген 3 катарда турган суроолорго кылдаттык менен көңүл буруп, 45 кайдан келди, 23 кайдан келип чыкты, 10 эмне үчүн 10 болуп жазылып турат. Ошолорго көңүл буруу менен 4-катарда турган мисалды иштеп, суроо белгинин ордуна туура келүүчү санды табабыз. Кимде ким тапкан болсо, алгачкы бетте биз байланыш телефондорду калтырдык. WhatsApp аркылуу жообун жазсаңыздар болот. Урматтуу окуучулар, бул суроонун жообун кийинки сабактан көрө аласыздар. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабактын темасы эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме. Кымбаттуу достор, бүгүн биз сабакта эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер жөнүндө маалымат алып, эрежелерин түшүнүп, сызыктуу теңдемелерди айырмалоону үйрөнөбүз. Кымбаттуу окуучулар, ар кандай эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелердин чыгарылышын, башкача айтканда, өзгөрмөлөрүнүн x, y түгөйлөрүн табууну үйрөнүп, мисал чыгарууда колдоно аласыңар. Мисалы, x кошулган y барабар 5, эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарылышы 2 жана 3, 1 жана 4, 3 жана 2 жана башка ушул сыяктуулар. Эскерте кетүүчү нерсе, кайсыл сан x-га, кайсыл сан y-га тиешелүү экендигин таппай кыйналып аткан болсок, анда алфавитте жайгашуу тартибине көңүл бурабыз. Албетте x тамгасы y тамгасына караганда алфавитте биринчи келет. Демек, x-га 2 туура келет, ал эми 3 болсо y-га туура келет. 1 x-га туура келет, y-га 4 туура келет. 3 x-га туура келет экен, анда 2 y-га туура келет. 3-ке 2-ни коссок чындыгында 5, анда берилген түгөйлөрдүн баары жогорудагы теңдеменин чыгарылышы болуп эсептелет. Эскерте кетүүчү нерсе, кымбаттуу окуучулар, мындан башка дагы жооптор бар. Аларды өз алдыңарча ойлонуп, дептериңерге жазып алсаңар болот. Кымбаттуу достор, эки сандын бирөөү экинчисинен 7-ге кичине экендиги белгилүү дейли. Эгерде биринчи санды x, экинчисин y тамгасы менен белгилесек, мындай байланышты эки өзгөрмөсү бар. Тактап айтканда, x кемитилген y барабар 7 барабардыгы түрүндө жазууга болот. Мындай барабардыктар эки өзгөрмөсү бар теңдемелер. Кыскача айтканда, ЭБТ деп кыскартсак дагы болот. Же эки белгисиздүү теңдемелер деп аталат.
эки өзгөрмөсү бар теңдемелердин башка мисалдарын да келтире кетели. Силер да өз алдыңарча ойлонуп көргүлөчү. 5x кошулган 2y барабар 10, минус 7x кошулган y барабар 5, y квадрат кошулган x квадрат барабар 20. Чындыгында орун алмачудан сумма өзгөрбөйт. X көбөйтүлгөн y барабар 12. Кымбаттуу окуучулар, ойлонуп көрөлүчү. Берилген теңдемелердин кайсынысы эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме болушу мүмкүн? Ойлонуп болгон болсок, анда көңүл буралы. Жогорудагы теңдемелердин ичинен биринчи экөөгө, тактап айтканда, жашыл менен белгиленип бөлүнүп турган эки теңдеме ax плюс by барабар с түрүндөгү теңдемелер эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталат. Тактап айтканда, жогорудагы 5x кошулган 2y барабар 10 жана минус 7x кошулган y барабар 5 теңдемелери эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталат. Жогоруда биз караган ax плюс by барабар с түрүндөгү теңдемелер кыскача ушинтип жазып койсок дагы болот. Мындан кийин кыскартуучу сөздөр келген болсо, аларды адашып калбайлы. Эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме деп аталарын биз билдик. X кемитилген y барабар 7 барабардыгы x барабар 9, y барабар 2 болгондо туура барабардыгына айланат. Өзгөрмөлөрдүн түгөй маанилери x барабар 9, y барабар 2 ушул теңдеменин чыгарылышы деп айтылат. Демек, x 9га, y 2ге 9дан 2-ни кемитсек 7. Демек, бул теңдеменин чыгарылышы 9 жана 2. Мындан башка да түгөй маанилерди чыгарылыштарды жазсак болот. Мисалы, жогору жактагы айткан 9 жана 2ден сырткары x барабар 90, y барабар 83, x барабар 6, y барабар минус 1. Чындыгында 6дан минус 1ди кемитсек да барабар 7 келип чыгат. Кээде бул түгөйлөр маанилерди кыскача 9 жана 2 жана баса белгилеп кеткендей 9x тура келет. Себеби x y караганда алфавитте биринчи келет. 2 болсо y тура келет. 90 жана 83, 6 жана минус 1. Мындан башка дагы бир нече маанилери бар. Калган түгөйлөрдү өзүңөр бир экөөсүн ойлонуп дептериңерге өз алдыңарча жазып алсаңар болот. Кымбаттуу окуучулар, эгерде теңдемеде кошулуучуну анын белгисин өзгөртүп, биринчи бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдемени алабыз. Экинчи, теңдеменин эки бөлүгүн тең, нөлдөн айырмалуу болгон каалагандай санга көбөйтсөк же бөлсөк, анда берилген теңдемеге тең күчтүү теңдеме келип чыгат. Кымбаттуу достор, жогоруда берилген эки касиет мисал иштөөдө өтө кереги тиет. Ошон үчүн жогорудагы касиеттерди кылдаттык менен окуп, түшүнүп, эске сактап алсак, ашыкча болбос. Урматтуу окуучулар, анда биз 5x плюс 2y барабар 14 көрүнүштөгү эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеменин чыгарууну карап көрөлү. Албетте, биринчи касиеттин негизинде 5x барабардыктын оң жагын алып өтсөк, ал карама-каршы белгиге өзгөрүп, минус 5x болуп айланат. 2y барабар минус 5x кошулган 14. Ойлонуп көрөлүчү, экинчи касиеттин негизинде биз нөлдөн башка каалаган санга бул теңдемени бөлүп алсак болот. Кайсыл санга бөлсөк болот экен? Демек, 2ге бөлөлү. Y-тын алдындагы коэффициентти жок кылуу максатында барабардыктын эки жагын тең 2ге бөлүп таштасак, анда
2y'likti 2'ge bölsök y, minus 5'ti 2'ge bölsök minus 2,5 x, 14'te 2'ge bölsök 7. Demek bul tengdeme menen jogordagı birinci berilgen tengdeme teң күчтүү. Demek uşul tengdemenin çıgarılışın karasak, jogordagı tengdemenin dagı çıgarılışı bolot. Bul tengdemeni çıgarуу üçün biz x'ga kaalaganday bir maani berip körölü. X barabar 2, demek x'in ornuna 2'ni koysok, 2,5'ti 2'ye köbeytsök minus 5, koşoğuz 7'ni barabar 2. 6. klasta ötkön temany eske düşürölü. Ters sanga oң sandy koşуу üçün modulu çoğundan modulu kişinesini kemitip, modulu çoğunun belgisin koyabız. Demek cevabı 2. Demek bul tengdemenin çıgarılışı x barabar 2 bolgondo y barabar dagı 2. Demek kımbat okuçular, jogorja köngül buralычa. X'in ornuna 2'ni koysok, y barabar 2. Demek bul 2 tügöy jogordagı tengdemenin çıgarılışı bolot. Andan başka x'ga 4'tü koysok minus 3, x'ga minus 2'ni koysok 12, x'ga 0'dü koysok barabar 7. Çındыгында x'ga 0'dü koysok bul jer jok bolot, 7 kalat. Demek mындан başka dagı bir neçe çıgarılışları var. Alarda öz aldıňarça oy jügürtüp çıgarıp koysoňor bolot. Düşünüktүү bolgon bolsa, anda biz kийинки bölügüne kadam taştaylı. Urmatly okuçular, kitebibizge dagı köngül burala. Kitebibizin 1092 misalı tömönkülөр eki özgörmösü bar sızıktуу tengdeme bola alabı? 3x minus y barabar 17, x kvadrat minus 2y barabar 5, 13x koşulgan 6y barabar 0, x köbeytilgen y koşulgan 2x barabar 9. Oylon körölüçö, berilgen 4 tengdemenin kaysılары eki özgörmösü var sızıktуу tengdeme bola alat? Ova, albette A'sı. 3x kemitilgen y barabar 17, bul bola alat. Ekincisi, bola albayt, sebebi x'ta kvadrat durat. Üçüncü, V'sı, 13x koşulgan 6y barabar 0, bolot. A, törtüncü, bola albayt, sebebi x köbeytilgen y'ti körüp turabız. Kana körölücü. Çındыгында A jana V bolot. Barыбыз көңүл бурсак, демек ар кандай мисалды иштеп жатканда ага кылдаттык менен көңүл бурсак, жоопту таба алабыз. Бул суроодо дагы биринчиси болот, экинчиси болбойт, болот, болбойт. Демек мындан кийинки бардык мисалдарды иштөөдө шартка көңүл бурушубуз керек экен. Анда кийинки мисалга көңүл буралы. 1092 мисалдын башкача бир усулу. Светофор ыкмасы менен карап көрөлү. 3 жана 1, 0 жана 10, 2 жана 4, 3 жана 2 түгөйлөрүнүн кайсылары 3x плюс y барабар 10 теңдемесинин чыгарылышы болот? Аларды чыгаруу үчүн биз жанагы биринчи касиетти пайдаланып, берилген теңдемеге тең күчтүү теңдемени жазып алалы. Албетте аны үчүн биз 3x'ти барабардыктын оң жагына алып өтүп алдык. Демек берилген 3 менен 1дин кайсынысы x'га тиешелүү? Албетте 3, себеби биринчи турат. Y'тан биринчи келген үчүн x биринчи жазылат. Анда x'ин ордуна 3'тü алып келип коелу. Y барабар 10 кемитилген 3 көбөйтүү 3. 10дон 9'ду кемитсек, y барабар 1. Демек x'га 3 деген маанини берсек, y барабар 9 болду. Демек биринчиси туура. Экинчисин текшерип көрөлү. X'га 0'дү бере турган болсок, y барабар 10. Туура. Үчүнчүсүн көрөлү. Y барабар
4x barabar 2. Demek x'in ornuna 2'ni koysak y barabar çındığında 4 çıktı. Keyinkiini tekşireli. X kançaga barabar? 3'e barabar. X'in ornuna 3'tü koysak 10'dan 3 köbeytip 3 9. 10'dan 9 kemsek 1. Demek y barabar 1. Bizde kança çıkış kerek ele? 2 çıkış kerek bolçu. Demek 4-üncüsü tuğra emes. Sızıp salabız. Anda kaysylar kaldı? 3'өө kaldı. Svetoforda kaysıl svetler bolot eken? Kızıl, sarı, jaşıl. Kara түс болобу svetoforda? Жок. Demek аны sızıp salabız. Demek jogordagı misallarda düşüngөн bolsok, үйгө бериле турган тапшырмалардагы дал ушул көрүнүштөгү мисалдарга окшош өз алдыңарча мындан да башка мисалдарды түзүп чыгарсаңар болот. Үйдөн иштеп атканда жогорудагы светофор ыкмасы, андан мурунку берилген мисалдарды, касиеттерди кылдаттык менен көңүл буруп иштегенге аракет жасагыла. Кымбаттуу окуучулар, үйгө тапшырма кезеги да келди. Үйдөн биз китебибизден 232 беттеги 1093-чү, 95-чи, 97-чи, 1101-чи иштерди иштеп дептерибизге жазабыз. Түшүнбөгөн суроолор болсо WhatsApp аркылуу кайрылсаңар болот. Кошумча тапшырмалар: 202 көз канча адамда болушу мүмкүн? Же болот? 1993-жылы 5-чи жана 10-чу майда кандай окуя болгон? 1 километрде канча миллиметр бар? Анда баарыбыз тапшырмалар жогоруда өтүлгөн көнүгүүлөр түшүнүктүү болгон болсо, дептерибизди кармап иштейли жана жоопторун жөнөтүүгө шашалы. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Кымбаттуу окуучулар, урматтуу достор, көрүшкөнчө сак саламатта тургула.